Тапшырмаларды улантабыз балдар. Ошондо үчүнчү тапшырманы карай турган болсок, бул жерде дагы жаңы ыкма бар. Мисалы, Асандын жашы Жанаранын жашынан 2 эсе чоң. 2 жыл мурун Асандын жашы Алинанын жашынан 2 эсе чоң болчу дейт. Бүгүнкү күндө төмөндөгү айтымдардын кайсынысы туура болот дейт. Ошондо варианттарды карасаңар, Жанара Алинадан 1 жаш улуу. Жанара жана Алинанын жаштары тең. Алина Жанарадан 1 жаш улуу. Жанар Алинадан 2 жашка улуу дейт. Ошондо бул жерде бизде так жашты сурабагандыктан биз Асанга бир каалаган жашты берип туруп чыгарсак боло берет да, өзүбүз. Мисалы үчүн Асан бар экен, Алина бар, анан Жанара бар. Ошондо бир санды бергенде дайыма акыры 0 менен бүткөн сандарды берген ыңгайлуу болот. Мисалы үчүн Асан 10 жашта болсо, Асан. Так. Жанаранын жашынан 2 эсе чоң дейт. Ошондо Жанара 5те болуп калат. Бул азыркы жашы да. Анан 2 жыл мурун Асандын жашы дейт. 2 жыл мурун болгондо бул 8де болуп калат, чынбы? Анда Алинанын жашынан 2 эсе чоң болчу дейт. Анда Алина 4те. 4те болуп калат. Бүгүнкү күндө дегенде, демек Алина 2 жашты кошсок буга кайра, 8ге 2-ни кошсок 10 болуп атат, 4ге 2-ни кошсок 6 болуп атат. Демек Алина бүгүн 6 жашта болуп атат, көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө төмөндө айтымдар кайсынысы туура дейт. Ошондо Алина Жанарадан 1 жашка чоң болуп атат, көрдүңөрбү? Алина Жанарадан 1 жаш улуу дейт мына. Ушул вариант туура болот. Мына ушундай ыкмаларды колдонсок болот экен. Кийинки тапшырманы карасак, 3-1 тууган бар дейт. Ортончусунун бою эң кичүүсүнүкүнөн 3 эсе узун дейт. Жана эң улуусунукунан 20 сантиметрге кыска. Эгерде ортончу жана эң кенже бир туугандарынын бойлорунун суммалары 160 сантиметр болсо, эң улуу бир туугандын бою канча дейт. Ортончусу бар экен. Так, эң улуусу бар, ортончусу бар, анан эң кенже, эң кичүүсү. Ошондо ортончусунун бою кичүүсүнөн 3 эсе узун дейт. Ошондо бул кичүүсүн x деп алсак, ортончусу 3x болуш керек, 3 эсе узун дегенде, эсе дегенде көбөйтөбүз. Мисалы үчүн эсе көп, эсе узун, эсе чоң дегенде биз көбөйтөбүз. Га чоң десе кошобуз, 20 га кыска деп атат. Мына га чоң десе кошобуз, га кыска десе кемитебиз. Эсе аз десе бөлөбүз. Мына ушул сүйлөмдөрдөн ушундай эсе, га дегендерге көңүл бурат экенбиз. Анан так, экөөнүн бою биригип канча экен? 160 сантиметр экен. Ошондо 3x'ка x'ти кошсок 4x болот. 4x барабар 160 болсо, x'ти таап койсок оңойлуу болуп калат. X барабар 40 болуп калат. Демек мунун бою 40 сантиметр. Мунуку 120 экен. Анан эң улуу бир туугандын бою канча дейт? Эң улуу бир туугандан ортончусунуку 20га кыска болчу, анда эң улуунуку 140 сантиметр болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Мына ушинтип таап иштеп койсок болот экен. Мына ушундай ыкмаларды колдонобуз. Демек силер менен теңдеме түзсөк болот экен, Анан мындай таблица сызып алып, бир санды берсек болот экен. Мына эгерде так сан суралбайган учурларда, анан биз ошол катыштар дагы мына колдонулуп атат, көрдүңөрбү? 3 эсе чоң. Демек экөөнү биз баягы катыштарда үйрөнгөндөй кошо коюп, анан теңдеме кылып таба коюп, мына ушундай кылып да чыгарат экенбиз. Бул жолдорду жакшылап көбүрөөк машыгыш керек, балдар. Биринчи эле жолу көргөндө үйрөнбөйсүңөр. Мен дагы сабакта көп айтам силерге. Биринчи жолу көргөндө 2% маалымат гана кирет. Ошондуктан жарымын үйрөнүш үчүн 25 жолу кайталашыбыз керек экен. Канчалык көп кайталаганда ошончолук сиңет дагы, анан силер автоматтык түрдө иштей баштайт экенсиңер. Анда кийинки тапшырмалардан көрүшкөнчө саламатта тургула.